Психология тармагына кантип келип калдыңыз сиз? Мамам кыйналып атат, чарчап атат. Мен эртең чоңойсом ушундай жашоодо жашабайм. Себеп деген как будто аны насилиеде жашап аткан сезипмин да. Эркек болуш керек дегенчи. Анан ошол жактан мындай кайын журттан же апаңызга мындай айтуулар болду беле? Кыздар бир туугандарым кеңешип, анан чоң баламды ата энеме бергенбиз. Онлайн тармагына кантип келип калдыңыз? Жаркын эжесине разбордон кийин мен ачылып кеттим. Мен көрсө организатор экенмин, мен модельдер жасайт экенмин деп ал кыз ресторандарда жана кыз узатуу дегендерде оформление болот го сонун. Ошондой кызыгуум бар экен деп мен билген эмесмин. Ар бир адам негизи ушул сатуудан баштаса, бул өзүнчө мага бир мектеп болуп берет экен да. Билимдерди алып жүрө бергенде башыбызда турган нерсени денеге түшүрүш керек экенин түшүнгөндөн кийин йога кылганда бул алып аткан билимим денеме түшүп, Бизде йога, медитация дегенде кээбиркилерде мындай сразу каршылык болот экен да. Исламда болобу, жаман мындай нерселер жокпу деген. биз өз неосознанно эле ширк кылып жашаганыбызды билбейбиз. Себептен мына бир тууганымдын проблемасын чечүүчү боло алдымбы, мен уже ширк кылдым. Кудайдын астына түшүп алдым. Саламатсыздарбы? Сиздер Жүрөк подкастты көрүп жатасыздар. Менин атым Айжамал Байназарова, мен YouTube продюсермин. Мага мындай суроо келиптир. Кандай конокторду подкастка кайсыл жактан табасыз деген суроону келиптир. Ар бир конок биздин подкастыбыздын бул кандайдыр мен ушул жолумда мындай мага жардам берген, жол көрсөткөн, кандайдыр бир суроолорума жооп берген адамдарды, ошондой инсандарды чакырамын. Эмне себептен мен дагы ушул мага айткан нерсе, мага жардам берген инсандар ушул мен көрүүчүлөрүбүзгө дагы жардам берсин деген ниети менен. Ал эми бүгүн биздин коногубузда психолог, йога машыктыруучу жана ушул сатуу менеджерлердин башкаруучусу Айжаркын Модиновна. Айжаркын же, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Аябай кубанычтамын сиздердин студияңарга келгенге. Айжаркын же, биринчи эле суроом сизге ушул негизи эле сиз менен биринчи таанышканда сизде мындай билим аябай көп экен да. Бул тараптан да суроо берсем да, бул тараптан да берсем мындай мурда укпаган жоопторду бересиз да. Анан биринчи эле ушул суроом сизге ушул негизи эле психология тармагына кантип келип калдыңыз сиз? Бул аябай кызык. Негизинен адамдар психологияга бир проблемасы болгондо келет. Меники кандай болду? Карасам, бирөө семьясын жоготуп келет экен, бирөө ооруп калып келет экен, же болбосо бирөө измена болду деп ушундай бир назадка этип кетип келишет экен. Меникинде кандай десем, Кудайга шүгүр. Мен эмнени сурасам бүт баарын Кудай таалам бериптир. Ата энем бар, бир туугандарым бар. Жолдошум жанында, уул десем уулум, кыз десем кыздарым бар экен. Мен всю жизнь 45 жыл бою өзүмдү таба албай эле, эмне үчүн мен бактылуу боло албай атам, эмне үчүн мени кубандыра турган нерсени таба албай атам деп кантсем поискте жүрүп, ушу менен келдим мен психологияга. Так 2006, 2003 жылдары менде мындай болчу. Өзүмдү бир аз энергетический уровеньде не то сезинип калсам, атам мага молдо таап дем салдырып койчу да. Анан ошондо мен өзүм жаш сезип калат болчумун. Ошол анан бир агайга алып барган, ал мага толтура сабактарды берген, билимдерди да берген. Бирок ошол убакта менде коркуу болгон экен. Себептен бүгүн болсо ислам жөнүндө сонун нерсени айтып берет. Эртеси күнү болсо дагы бир башка нерсени айтат. Бир күн эле анан ведический знания жөнүндө бир нерселерди айтат. Мен ичимде баягы коркунуч болду да. Эмне деген нерсеге келип алдым. Жолумдан адашып кетпей атамбы, башка жака кетип калган жокмунбу депчи. Анан өзүмдү ошол динден издедим башында. Изденип туура жүрүп атам деген ойдо болдум. Мен үйүмө келгенде эжелерим мага бир аз коркуччу. Мен дааратканага кантип кириш керек, кайсы жака кантип кириш керек, бүт правилалар бар болчу да. Андан кийин ошо күйөөгө чыктым. Турмушка чыккандан кийин естественно бытка кирип кеттим. Бала чака, кайын журтка кызмат кылыш керек деп эле өзүм жөнүндө ачча унутуп калдым такыр элечи. 11 жылда уже мен кандай десем депрессия болуп кеттим да. Себеп деген
баягы 4 балдын ичинде эле өзүм менен өзүм кайнап жүрөм, себеби толтура билимдерим бар. Кимге бөлүшүшүмдү да билбейм. Бирөөгө айтсам мени башкача түшүнүп калат го деген эле коркунуч менен эч качан бөлүшкөн эмесмин. Но при этом өзүмдү мындай радость көрө албай эле жашаптырмын да. Истинага келип, изучать этип өзүм түшүнгөн сайын мага башка жагынан ачылып баштады. Неужели мен ушул алдымда турган баламды, ата энемдин тирүүлүгүн, ушул семьямдын бүтүндүгүн, ушулардын баары счастье, ушунун баары кубаныч экенин түшүнбөй жашадым да. Мага ошол психологияга келүүгө ушул нерсе болду, өзүмдү таануу. Көрсө биз өзүбүздүн ким экенибизди тааныбай эле жүрө берткенбиз. Когда өзүбүздү тааныганда, жаратканга от души бириккенде гана бизде сонун нерселер болот экен. Психологияда бүт жерде айтып атат го, травмы мындай из детства депчи. Анан мен ушул сиздин бала чак кезиңизге кайрылгым келет да. Негизи бала чагыңыз кандай болду? Мындай үй бүлөдө канчабыздар ошо ата энеңиз жөнүндө кичине айтып берсеңиз. Негизинен менде бала чагым жакшынакай эле өткөн. Полноценный семьяда чоңойдум. Ата энем, бир туугандарым, көбүнчө биз чоң ата чоң энемдин колунда чоңойдук. Мен ата энем эң чоң баласы болгон. Бизде всего лишь башкалардан айырмаланып 7 кызбыз. Биздин үйдө эркек бала жок. Менде ушундай нерсе болгон экен. Всегда мындай конок келерчи. Мен ошол коноктордон чарчаптырмын, чынын айтсамчы. Потому что аны мен эми түшүнүп атам, что менин эгом, менин напсим ошо кичинекей бала болсом деле что-то мен каралбай калдым деген ичимде ушундай ачуулануу бар болчу экен. Анан бир мындай конок келбеген бир күн болобу экен деген сезим бар болчу экен да. Так чоң ата чоң энем ушундай аябай кандай десем мудрый кишилер болчу. Семья дегенде, бир тууган дегенде мындай сплоченный, азыр деле ошондойбуз, Кудайга шүгүр. Башында бизге жана эмени карматып коет болчу, чөгүн менен эмени, ким келсе колго суу куйдуруп. Көрсөм менин чоң атам ошол мезгилде эле мудрый киши болчу экен, ушул нерселерди пайдаланчу экен да. Андан кийин биз ал нерселерди кылбадык. Но мен болсо ошол мезгилде мамам кыйналып атат, чарчап атат. Мен эртең чоңойсом ушундай жашоодо жашабайм. Себеп деген как будто насилиеде жашап аткан сезипмин да. Көрсөм мамам ошол коноктоскондон, камыр жайгандан, ал өзүнүн женский энергиясын көтөрүп, өзүнө күч топтоп, ушундай бактылуу эле болуп жашаган экен. Ал менин кичинекей болсом да акылым хотела да мындай мамамды защищать этким келген экен да, көрсөчү. Ошол кездеги Ажаркан Модиновна эмне деп ойлочуңуз? Апамды кыйнап атат деппи, ошол кыйналып атат, коноктосуп атат, кечки үй тиричилик менен жүрүп атат деппи? Ооба, себептеги мен таңгамал турсам деле мамам тандырга от жагып аткан болот эле, чоң мындай илтеген камырларды жаят эле. Бизге карайт, кайын-журтка карайт, иши кылса тынбайт болчу да. Нан жасап атып, мынтип уктап кетсе, байкуш мамам даже уйкуга тойбой атат деп эле өзүнчө хотела защищать, бирок эч кандай кылышты билген эмесмин. Анан өзүнчө эле мен бүткүл дүйнөгө таарынып алыптырмын, чтобы мен мамамды, апамды башкалар правильный, туура жакшы көрүш керек деген нерсени үйрөткүм келип элечи. Ушул нерсемен мен страдать этиптирмин. Бирок өзүмдү ошо мамама болгон кандай туура сүйүү дегенди билбептирмин да. Ошол психологияга келип, окуп, изучать этип, анан эми түшүнүп атам. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул дүйнөгө бизге мама, ата энебиз ушул биздин денебизди бериптир. Бизди ушул дүйнөгө алып келген секундада алардын өзү миссиясы бүткөн экен. Но баары бир Кудай Тааламдын алардын жүрөгүнө берген сүйүү мээри менен алар бизди таштап аткан жок, бакты, өстүрдү. Биз ошондой эле баалап,
ушул дүйнөдө бар экенибизге, тирүү экенибизге ыраазычылык билдиргенибиз ошол жетиштүү экен да. Жаркынча сиз азыр айтып кеттиңиз да, биз жети кызбыз деп. Эми мурдагы, особенно ошол мурдагы заманда бизде мындай понятие бар эле го, түшүнүк, эркек болуш керек дегенчи. Анан ошол жактан мындай кайын журттан же апаңызга мындай айтуулар болду беле? Сезчү белеңиз кичинекей кезиңизде? Негизинен мамама эч ким деле антип айткан эмес. Может, мен даже билбейм. Бирок атам айта берет, мен эч качан эркек уулум жок деп мен эме кылган эмесмин депчи. Капаланган эмесмин, ызаланган эмесмин дейт. Насколько правда экенин анын өзү билет, бирок андай кысым болгон эмес. Бирок мен өзүм ошо ичимден я хочу доказать деген нерсе менен жашадым. Эмне үчүн мен мектепте жакшы окуганга аракет кылдым, университетте кызыл диплом алдым. Ушунун баары я хотела доказать, что кыздар деле эркектен кем эмес деген нерсени айткым келген да. И кандай десем, өзүбүздүн ошо жакшы кыз экенибизди көрсөткүбүз келген баарыбыз эле. Кудайга шүгүр, ошол жети кызды ата энем жакшы кылып багып, өз колдору менен күйөөгө берди. Баары бактылуу болуп жашап атат. И при этом биз атама машина алып бердик. Ошондо дагы өзү мына эркектерден кем эмеспиз деген эле нерсени бергиси келди окшойт. Всего лишь. Но мен азыр ойлосом, бүт баардык нерсени через эго кылганымды түшүндүм. Азыр түшүнөм. Азыр түшүнүп атам, ошо написим аркылуу кылганымды. Менде 2 уул 2 кыз болду. Бирок биринчи уулду төрөгөндөн кийин экинчисини тоже уул болгон үчүн кыздар бир туугандарым кеңешип, анан чоң баламды ата энеме бергенбиз. Азыр ата энем баардык кыздарын күйөөгө берип койгон үчүн өзү эле калган болчу. Ошо менин чоң балам берип койгом. Кичинекей кезинде. Ал ошол жакта чоңоюп, уже 16 жашка чыгып калды. Ал кээде ушундай суроо берет болчу бизге келгенде. Почему мындай кылгансың депчи. Мен буга травма кылып атам, же бирдеке деп кыжалат болгон эмесмин. Как она есть эле айттым, вот. Так и надо было депчи. Бирок ичимден мен переживать этет болчу экенмин. Аны деле билген эмесмин. Анан недавно мен ошо бир ретритке барып калып ошол жактан түшүндүм. Андан кийин деле уже ичимден беседа болгондо түшүнүп отурсам, просто бул менин баламдын пути ушундай экен. Анын душасы ошол менен тайнесин колунда чоңоюп, бир чоң ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк алат экен болчу. Эгерде менин колумда болсо, мен может жакшы тарбия албай калат элем. Себеби мен өзүмдү табам деп, өзүмдүн издөөнүн поискинде жүргөндө ага көңүл бере албай калышым мүмкүн. Ошол нерсени түшүндүм, аябай ыраазычылык билдирдим. Просто мен болгону ушундай бир условия түзүп бериптим да, ушундай шартчы. Балам ошол жакта өсүп өнүгүп, туура тарбия алышы үчүн. Бирок ага мен түшүндүрүп айткам, ушундай деп элечи. Азыр деле сүйлөшүп эме кылып турабыз. Мен мамасы экенимди билет. А так мен апамды апа дейт, атамды ата дейт. Сизди? Менди мама дейт. Бизде азыр көрүүчүлөр көрүп, анан балким кимдир бир ушундай ситуацияда турат да. Эми бизде азыр эми жаш поколенияларды билбейм, алар более мындай осознанный болуп калды да психологиянын, бирок ушул мурдагы поколениялар азыр ушул үйдө эркек жок деп кыздар ошентип өзүнө жүк алышы болот экен да. Анан ошентип мен доказывать этем, мен деле татыктуумун, мен деле ушу эркек болбосо мен деле силерге жардам бере алам деп ушинтип бир травма болот экен да кыздардачы. Анан бул ушундай азыр балким ушундай акыбалда турган айымдарга балким бир кеңешиңизди бересизби азыр? Негизинен биз ата энебиздин жүгүн алганда эч ким эмеспиз. Просто биз как будто аларды өзүбүз чоңоюп алгандан кийин кичинекей көрүп калат экенбиз да. Анан өзүнчө эле милдеттенмелерди алыпчы.
биз колубуздан келген гана жардам берип, бирок биз ичибизден ошол аябай алардын великий экенин, чоң мощный жактарын көрүп, сезинип эле мен ага акча берсем, Кудай Тааламдын ыраазычылыгы үчүн берип атам, и батаңызды бериңиз деп берсем болот экен да. Бир жардам кыла турган болсом, алар байкуштар, анан мынтип атат деп берсем, ошондо ал туура эмеске иштейт, естественно. А так биз бата менен эл көгөрөт деп кыргыздар айтып эле жүрөбүз го. Ата энебизди кубандырбасак кимди кубандырабыз биринчи очередде. Просто биз ошо бата алыш үчүн жакшылык кылып атам дешибиз керек. Так байкуштардын проблемасын чечишим керек деп эмес. Биз аларды байкуш көргөн сайын алардын жүгүнү бизге Кудай бере берет. Биз аларды великий, кандай десем, великий дегенде кыргызча мощный жагын көрүп, о менин атам, менин энем деп өзүнүн местосуна кое билишибиз керек экен. Мына нерсе бар го. Вообще-то эме деп коет да, биздин бул бизбиз. Мунун ичи бейиш деп коет. Мына жакта жүргөндө биз беште жүрөбүз да, бияктан чыгып алып эле буларга шефтик кылабыз келе берет. Бул менин мамам, бул менин атам, бул атамдын жана энемдин эркек бир туугандары, тайкелерим, байкелерим. Бул эжелерим, тайэжелерим дегендей. Баары мындай бир уровеньде турат. Качан мен ата энеме кызмат кылганда гана мен бейиштик болом деп атат. Буларды да бирдей көрүшүм керек да, баары менен биргечи. Ошондо мен алардын өзүнүн местосун коюп, атам, энем деп өзүмдөн бийигирээк коюшум керек болот да болгону. Биз наоборот өзү чоңоюп алып эле, булар эми алсыз болуп калды, булар аны билбейт да, муну билбейт да деп жардам берип атам деп, аны биз алардын үстүнөн да иерархияны деле бузуп үстүнө чыгып калсабыз да, кайра эле ата энебизге ата эне болуп атпайбызбы? Биз өзүбүздүн местобузда турушубуз керек болот болгону. Демек, сиз өзүңүздүн балаңызды берип атканда, бул Кудайдын алдына түшүп алгандай болуп атабы? Мен өзүмдү ошондой сезингем. Да. Эгерде сен бербесең, мына мен берем дегендей сезим болгон экен. Аны мен өзүм деле билген эмесмин, бирок напсимден ошондой болгон экен. Себеби мага кандай десем, угождать этким келген да. Ата энеме дагы жакшы кыз болуп көрүнгүм келген. Ал деле барып, сен азыр травма деп атпайсыңбы? Бул жерде хотя ата энем мени урушуп же бирдеке кылып травма бербесе деле, бир эле туура эмес ойдун артынан мен өзүмдүн ичимде ушундай сезим болгон экен. Керек эмес сезинип калыштан коркуу. Мени жок кылып коюшсачы, мен керек эмес болуп калсамчы деген коркунуч менен эле көп нерседен өзүм калып кеттим биринчи очередде. Экинчиден ошентип баламды берсем жакшы кыз болуп көрүнөм бекен деген дагы сезим болгон экен. Мына ретритке келгенде ооба түшүндүм, мойнума алдым аны мен напсим менен кылганымды. Но по идее бул өзү туурасы, чындыгы ошондой го. Чындыгы ата энемде эркек баласы жок. Просто жардам болуш үчүн гана. Бул ушундай менин путем, короче. Кабыл алдым болгону. Ошол жашоодо мен бир нерсени баалай албай жүргөнүмдү дагы ошол жерден түшүндүм. Мына ретритке баратканда жолдо баратып эле мага кечке кулагыма узак жол деген угулатты да. Узак жол деген эмне экен бул деп, анан кайранан адабиятты жакшы билем го деп, анан Мукай Элибаев узак жолду жөндөн жөн жазган эмес. Просто эле Советский Союзда көп кысымдар болгон үчүн бизге жете турган ушундай сонун нерселер жетпей эле бир аз бурмаланып кеткен турбайбы деп ушинтип ойлонуп бардым. Анан ошол медитацияда отурганда ошол жерде четко түшүндүм. Кандай болбосун жашоодо ар бир күнүм, ар бир баскан жол бул путь. Менин жашоого келгендеги ар бир баскан микти баалап жашаганымда мен чындап бактылуу болмок экенмин. Бактылуулук каякта жатат экен? Ушул жолдо жатат экен да, всего лишь. Конечный результатта эмес. Результатта эмес экен. Жолдун өзү, ушул процесс бул бактылуулук болчу экен да. Мен ошону түшүндүм. Бул ушунча 45 жылдык узак жолдо канча бактылуулуктар өтүп кетиптир, мен байкабаганчы.
Мына биринчи бала төргөндө кандай бактылуу болгонсуң десе, ошондо да эстей албай аткам го. Көрсөм мен ошол сезимдерим өчүп калып эле, как будто так и должно быть да жашап кете бериптирмин. Ошол нерсени түшүнүп калдым. Эми мен түшүнгөндөн кийин мына биринчи бир сабак алып ушинтип эме окуп атсам мындай: Кудай Таалам сиздерге берген эме неаматтарын көрө билиңиз деп ушинтип атса, ал эмне экен деп да түшүнгөн жок болчумун. Мурда ушундай эле канча курс окусам деле көзү көрдөй болуп жүргөн экенмин да. Качан гана вот ушул йога менен заниматься этип, алган билимдерим денеме түшүп, ушул денем аркылуу чувствовать этип, сезинип, дем ал, дем чыгар, анан кийин денең чоюлганын чувствовать эт, сезин деп айтат го. Ал эмнеге керек экен? Больно болуп атат да, ооба эмне кылайын деген ушундай сезим болчу. А көрсө ошол болду да сезе билиш керек болчу экен да. Качан сен ооруган жериңди сезине билгениңде гана жашоону да сезине билет экенсиң. Жеген тамагыңды дагы кандай нерсени жеп атканыңды сезинип жегениңде дагы жашооңду нормально жашаганды билет экенсиң. Анан ана курска барып, мына курска барып, результатты өзүң жарата албай эле болбоду дегенде, бул мээде туруп калат экен да, денеге түшпөй калганда, аны сезинбесек, мындай мынча жолу максат жаздым же мындай кылдым, ал ишке ашкан жок болуп калып кете берет экен. Себеп деген мен аны сезинбей жасап койдум да. Вот кыймыл аракет, дене, бүт ушул үч илдик, душа, разум, тело деп коет го, үчөө бириккенде ошондо биз жашоонун даамын сезип, ушул бакыт турбайбы деп жашайт экенбиз. Азыр эми баламды карап деле, кызымды карап деле мындай өзүнчө уже бакытка толуп атам да. Менде болсо ошо бизде эми травма деп, мамам жакшы көңүл бөлбөй калды, атамдын сүйүү жетпеди деп биз ошо өмүр бою сүйүү издеп жүрөт экенбиз. Ошол сүйүүнү ал эмне экен? Всего лишь турган нерсенин баалуулугун түшүнсөң, жөн эле сүйүү бере алат экенсиң. Элементарно мага кызмат кыла турган бир кружкам болобу, носким болобу, ошону жууп атканда деле мындай, ушул мага кызмат кылып атат го, ушуну канчалаган адамдар жасады. Ошол адамдардын эмгегин баалап, неужели деп ошолорго дагы ыраазычылык билдирип, өзүңдү бир сонун сезимге алып келсең, ушул сүйүү болот экенин түшүндүм, ушул бакыт экенин түшүндүм. Азыр жол деп айтып кеттиңиз. Ушул жолдо баратып сиз өзүңүздү издедиңиз, өзүңүздү изилдедиңиз. Анан мен сизди мындай күчтүү ушул психолог да катары жана ушул күчтүү ушул адис да катары тааныйм да. Анан ушул онлайн тармагына кантип келип калдыңыз? Ушул жөнүндө да айтып кетсеңиз. Негизги кесибим боюнча англис тили мугалимимин. Мектепте иштедим, университетте иштедим. Но, естественно, пандемиядан кийин онлайнга келдим. Себеп деген офлайнда жакшы эле аракет кылдым. Онлайндан биринчи эле ошо Барсина Кадырбековнанын сабагы менен тааныш болдум. Ошол 2021 жылы экөөбүз таанышып, сүйлөшкөндө анан ал мага сунуштады. Менде сатуучу болуп иштеп бербейсиң депчи. Мен көрөлү дедим биринчи. Ал мезгилде биз чогуу бир офисти снимать эткенбиз. Офлайн, онлайн встречаларды өткөрүп, мен кыздарды чакырып, аларга консультация өтүп берип ушундай болчук. Онлайнда только мен за кулисами эле болдум, по идее. Барсина Кадырбекова менен ушундай силер менен сүйлөшкөндө эле сүйлөшүп, адамдар менен иштешип, ал WhatsApp'та адамдардын ар кандай отзывдары болот, суроолоруна жараша, рилстерге темалар табып, методикасын түзүшүп, өзүм мугалим болгон үчүн сабактардын методикасын түзгөнгө жардамдашып, универсал болуп иштептирмин. Сатуучу да болдум, бухгалтерияны деле карадым, методикасын деле карадым, адамдар менен да иштедим. Бул мага аябай жакты, бирок адамдар менен иштеп отуруп,
аларга мен ошол бесплатный консультация берип отуруп эле ар биринин суроосуна жооп берип мындай мен адамдарга пайдалуу болсом деген ичимде аябай чоң эме болду, кубаныч болду да. Негизинен сатуу менеджерликине мен офлайнда үйрөнгөм, жандуу эле барып мындай 30-40 кишинин астында эле бол сүйлө деп сразу номерлер берет болчу. Кол бутуң титиреп, денем калчылдап, үнүм чыкпай атып, сүйлөп ушинтип үйрөнгөм. Андан кийин сатуу менеджерлик боюнча 4-5 адистен ушул жактардан үйрөндүм. Бирок мен башка менеджерлерден айырмаңыз эмне деп бирөө сураганда менде мындай болуптур. Көрсө мен бир эле адам менен 5 жыл бою иштешпин. Азыр эми учурда ошол бул сатуу менеджерлиги мен өзүм мугалим болсом деле башка жактарымды көп ачып берди. Көптөгөн адамдар менен сүйлөшүп отуруп, мен оказывается мен кыла алат экенмин, у меня получится деген өзүмө болгон ишенимим, сүйлөгөнүм, адамдардын уже телефонду алуу дегенде эле уже голосунан бул кандай адам экенин таанып калат экенсиң. Бизде адамдардын да типтери болот да, 7-8 түрдүчү. Кайсы адам менен сүйлөшүп атканыңды уже аныктайсың. Сен жакшы уга билсең эле адамдын ичиндеги кандай муктаждыгы бар экенин түшүнө каласың. Түшүнгөндөн кийин сен сунуштай турган нерсе дагы дайын болот. Кайсы нерсени сунуштасаң, ага жардам бере ала турганыңды оңой эле айтып, ал адамга дагы жашоосуна пайда келтиресиң. Мен ушул нерсени кечээ сабакта айтып бердим эле. Бизде негизи адамдарда көбүнчө кабыл албаган сапаттарыбыз толтура да. Кудай таалам бизге ушундай сапаттарды берген, баарыбызга окшош. Но ошону биз психологияда теневая сторона деп коет го. Ушул экөөнү бириктиргенде биз одно целый болобуз да. Ал бул туура эмес сапат. Бул менде болушу мүмкүн эмес деп эле өзүбүздөн атталып кете беребиз. Жок, ушул сапатты Кудай мага берген, да, мен ошондоймун деп эле кабыл алыш керек. Болгону анын жакшы жагын таап алсаңыз, сизде утуш болот да. Бул биздин өзүбүздүн ичибиздеги ушундай коркунучтуу ишенимдерибизди жеңгенге дагы жардам бере турган ушундай бир техника. Айтайынбы? Мен кечегенде сабакта айттым, мен ушакчымын депчи. Бизде мисалы үчүн журналист болосуңбу, башка болосуңбу, бул негизги мынтип караганда бул сапат ушакчынын сапаты. Жаман сапат дейт. Да. Акылда бул жаман сапат. Бирөөнү гыйбат кылуу, бирөө жөнүндө сөз сүйлөө бул туура эмес деп эсептелинет по идее, да. Бирок биздин подсознаниябыз ушун тескеринче иштейт. Ал ойлойт, что мен туура нерсе кылып атам. Себеп деген Айжамал бир маалыматты билбейт болчу, ошону жеткирип атам деп эле ойлонот. Ошондой эле түшүнгөндөн биз жанталашып, токтоно албай бирөө жөнүндө бир нерсе жөнүндө айтып беребиз. Ал негизинен өзү ушакчы сапатпы? Биз ошону менеджерликте туура жакка иштеткенге үгүттөйбүз. Бир адам менен жөн эле 1 саат, 2 саат сүйлөп убакыт кетирип коесуз да. Так менеджер болсоңуз, ушул Башнак Кадырбековдун кандай сабактары бар? Истинага келсеңиз, ушинтип семьяңыз ушундай сонун болот, же өзүңүздү тааныйсыз, напсиңизди тарбиялайсыз, же биохакингге келсеңиз ушундай деп сиз ошол адамдын ичиндеги проблемасын уктуңузбу, ошого жараша сонун кылып түшүндүрүп маалыматты берсеңиз, ага сиз жол көрсөтөсүз, анын аң сезимин ачасыз. Вау, чын эле жакшы жашоо барбы, мен деле аракет кылсам болот экен деген нерсеге айландырат да. Бул сапатыбызды биз кирешеге айландырсак болот, бир адамдын жашоосуна пайда келтирсек болот, и ошентип эле даже бир чоң компанияга дагы чоң киреше алып келген болобуз. Ошентип биз өзүбүздүн сапаттарыбызды только жакшы жакка иштетсек, биз утушта болобуз. Кудай таалам дагы ошонун артынан сүйүнөт. Себеп деген бул дагы как-то проявление, да, бир өзүңдүн потенциалыңды ачуу. Негизи сапаттарды ошол жакшы жакка иштетип бербеди беле? Биз болсо ушакташып, жөн эле убакыт кетирип атабыз. Лучше башка жакка буруп койсо ал да жакшы.
Ажаркынча мен сизди ушул үчүн да абдан баалайм да. Эми бизде мынтип эле айтып коет да, сатуу менеджер. Эми биз азыр чынын айтсам Инстаграмда аябай көп көрүп атабыз. Сатуу менеджерлер мынча акча табат деп айтышат. Анан сатуу менеджер окуганы чакырат. Азыр мен билем сиз дагы үйрөтөсүз. Өзүңүздө курс бар ушу сатуу менеджерлерди. Бирок сиздин үйрөткөнүңүз башкача да. Анан мен сизге мындай суроо бергим келип атат. Ушул сатууда жакшы саткандар да бар да, анан сата албайткан да бар да. Ошолорго сата албайткандарга эмне жетишпейт ошо? Негизинен баарыбызга психология жетишпейт, өзүнө болгон ишеним. Адамдар баары өзү сатуучу, неосознанно сата берет. Мисалы үчүн ушул студияны бирөөгө барып жөн эле мактап айтсаң, бесплатно эле айтасың го. Же болбосо сага бир шампунь жагып калса, ошону досуңа же башка бирөөгө предлагать этесиң. Ал компания сени сатуучу болуп бер деп сураган деле эмес, жөн эле айтасың. Либо үйдө порошок жок болуп калса, ошону деле айтасың. Баарыбыз эле ошондой, же жеген тамагыбызды мактап айтабыз, бир кафе жагып калса, ошону сунуштайбыз досторубузга, бүт баарыначы. Бул да сатуу. Бул деле сатуу негизинен. Жашоо өзү сатуудан турат. А болгону просто өзүнө ушуну профессия катары алса деген мезгилде өзүндөй болгон ишеним жок болуп калышы мүмкүн да, болгонучу. Либо ал адам ошол сатып аткан продукцияны вообще билбейт, тааныбайт эмне жөнүндө экенин. Ага ишеним бербейт, же кайсы бир экспертти анын услугасын сатаса, ошол эксперт жөнүндө түшүнүгү жок болгон ошо. Ал ошону аябай жакшы изучать этип, ага дагы, продукцияга дагы жана ошондой эле өзүнө дагы ишеним берип, сүйүү бериш керек. Болду. Ишеним жана сүйүү. Ушул эле жардам берет. Сен качан өзүңдүн экспертиңе чындап ишенип, анын эмгегин баалап, баалуулугун түшүнүп, ошо сүйүү берип, преданность болсо, сонун болот иштери. Аны эптеп биринчи акчаны коюп алып, тиги сатсам мынча процент алат экенмин деген ой менен болсо, блин, упустила, бул менден албай койду, эми мынча сомдон кур калдым деген страх болуп кетсе, анда экинчисинде сата албай калат. Биз эми сатууда биринчи эптеп эле бир нерсени пихать этип сатыш эмес. Мен ушул Айжамалга бир нерсени сунуштап атсам, сөзсүз түрдө анын жашоосуна жардам бере турган бир нерсени айтып атам деген, жардам берип атам деген жакшы ниетти биринчиге коюп алышым керек. Кудай таалам деле ушуну жакшы көрөт. Мен биринчи акчаны эмес, мен жакшылап ниетимди оңдоп эле жардам бергенге өтө берсем, ал акча өзү эле келет. Азыр көп айымдар менен иштедиңиз да сиз Айжаркын. Анан сизден мындай күчтүү жагыңыздан билем, сиз мындай айым менен сүйлөшүп өтүп, сонун разбор кыласыз да. Анан мындай ушу менеджерлик сатууга негизи айымдар келгенде кандай көйгөй болот ушул айымдарда көбүнчө? Эмнеге мындай кээ биркилер сатуу менеджерлерде келет, анан иштей албай калышат. Ушул өзүнө ишенимден да сырткары да кандай көйгөйлөр болот дейм да. Негизинен эми аял киши адам баласында смотря ким кайсы чөйрөдө, кандай жерде жашайт, өзүнө жараша ошондой эле ичиндеги өзүнүн ишенимине жараша эле жашоосундагы нерселерди алып келишет. Ошол менен элечи. Көпчүлүгү кээде мындай это не моё экен деп ойлошот, бирок эмне кыларын билбегендер бар. Же болбосо пробовать этип көрөйүнчү, возможно, это моё депчи. Бирок анын өзүнүн ичиндеги башка дагы сонун потенциалдары бар экенин билбей калышы мүмкүн. Недавно мага бир кыз келген, бирок менеджерликке башка жактан эле окуп келген болчу. Бир аз иштеп көрдү, анан сата албайтам депчи. Разбор кылгандан кийин мен кандай болбосун ишеним. Практикаларды өткөрөбүз, ошол практикаларды жасагандан кийин ал сонун сатуулар жасады. Кечеги курсубуз өзү арзаныраак болчу, бирок баары бир ошондой болсо деле 9000 ылайыктуу заработать этти да. Үйдө отурган айымга 9000 сом табыш бир жуманын ичинде нормально эле деп ойлойм. Бирок ал разбор алгандан кийин Айжаркынча менде башка потенциалдарым бар экен. Ал кыз даже мындай көйлегип же сырткы жумуш меники эмес деп ойлочу экен да.
күлүп атпайбы, кечээ ушул болочу өтүптүр. Планеркага чыкпай атат, практикалык сааттарга чыкпай атат. Эмне болду, кандайсың деп сурасам, жаркын эжесин разбордон кийин мен ачылып кеттим. Мен көрсө организатор экенмин, мен модуйлер жасайт экенмин деп ал кыз ресторандарда жана кыз узатуу дегендерде оформление болот го, ошондой кызыгуум бар экен дейт. Мен билген эмес экен дейт. Ошону жасап атам, эшигим астына толтура гүлдөрдү тигип салдым дейт. Мен мындай нерсе менен да заниматься этпек болчумун дейт. Акчалар өзү эле келип атат го депчи. Өзүнө жагып иштеп Өзүнө жагып, баягы кылган ишине сүйүү мээрим берип аткан үчүн Кудай Таала мага акча потогун ачты. Бизде өзү негизи Кудай Таалам биринчи өзүңдү таанда дейт экен да. Өзүңө жаккан, өзүң аябай сүйүп жасаган нерсени таанда, анан сен каалаган нерсе артынан келет деген ошо экен. Мен ал кызга анан сонун өзүң тапканың үчүн эле мен кубанычтан хорошо, Кудай буюрса бизге дагы башка менеджерлер келет, анда сага ийгилик деп батамын берип аны кое бердим ошо. А так көбүнчө разборго мага кандай адамдар келет? Көбүнчө мамиле менен келишти, финанс менен келишет. Мен өзүмдү изденип отуруп, бул нерсе мага керек, бул нерсе мага керек экен деп, бирок мындай өзүмдөн мен акча аянбайт экенмин да. Билим дегенде мен жанталашып, ошол нерсени мага пайдасы бар экенин билсем, мен аны пайдаланам, колдоном. Почему бы и нет, если ушул аркылуу адамдарга жардам берсем деп жөндөн жөн эле ошо йогага келип калдым. Сатуу менеджер болуп отуруп эле аны да изучать эттим. Индияга бармакчы болуп аттык, бирок мен Индияга барбай калдым. Себептен ошол жылы аябай чоң энем катуу ооруп аткан. Ал жака барсам анан үзүлүп кетсе кандай болот, жолдо калып нары бери болбойн деп мен атайын барган жокмун. Бирок Индия мага келди деп кой. Бир айдан кийин ал индус киши бизге келди. Мен ушул жерде йогага адамдарды окутту. Заодно мен ага переводчица болдум. Йоганы чогуу жасап, анан дагы сертификатын эмететтим да. Просто йога мага эмнеге жагып калды? Бул жашоо образы эле экен. Биз ал кыймылдарды каждый день жасайт экенбиз. Просто эле бул даже гимнастикада эмес экен, физкультурада эмес экен, бул просто эле жашоо образындагы кыймыл экен. Йога жасап эле биз өзүнүн энергияны сонун кылып көтөрө алсак, ушул чакраларыбыздан турабыз го, чакрадан. Ушул нерсе иштегенде эле биз энергияга толгондон кийин бүт баардык нерсени жасап кете алат экенбиз. Анан ошол эле убакта мен трансформациялык лила деген оюнду да окуп калдым. Бул мага именно анын ичине кирген. Ким истинная психологияны окуса биздин сабактардан сразу түшүнөт ал жерде. Ошол напсинин табияты жөнүндөгү эле бул жашоодагы оюнга эле окшош. Ошол жерден ролдоруңду көрөсүң, кайсыны туура эмес кылып атканыңды, эмне себеп болуп атат. Может, мен өзүмө ичимде ачуулануу бардыр, же мен өзүмө чыдардык кылып аткандырмын, же бирөөнү көрө албай жатамбы. Ушул нерсени ачып берет. Ушул напсиде турган туура эмес нерсеңди оңдо. Ушул жерден бир осознание ал, анан жарыкка чыгасың деген эле нерсе. Бул жерде бир эле оюнда адам 10 жолу психологдон разбор алган менен эле барабар болот. Момент проработкалар жасап кетсең, ал жашооңо тоже просто жардам берет. Болгон инструмент да. Азыр Ажаркын сатуу жакты мен ушул теманы жыйынтыктап коеюн деп атам. Сиз ушул сатуу жөнүндө айтып бергенде башкача айтып бересиз да. Демек ушул сатуу тармагында психологиялысыз кыйын болот. Туура түшүндүмбү? Да, мисалы үчүн азыркы учурда да негизинен эле сатуунун да психологиясы бар, кардардын психологиясы бар, бизнестин психологиясы бар. Өзү негизи баардык нерседе психологиясын биз түшүнүп алсак эле бизге иштеш жеңил болот. Мен мисалы үчүн бир кардар кымбат экен сенин продукцияң деп койсо, кымбат экен, макул деп кетип кала албайм да. Мен ага баалуун ачып беришим керек. Эмне себептен ал кымбат деди? Значит, мен кымбат нерсени сата албай жаткан болсом, менин ичимде өзүмдө проблемалар бар.
мен мынтип ойлойм да, значит кардар менден курстун баасы кымбат деп айткан жок. Ал менин баалуулугумду айтты. Оказывается, бул мени баалабай турбайбы? Сен еще не достигла кымбат нерсе сатканга деген нерсени айтты деп страдать этип кеткенимде мен кымбат нерсе сата албай калдым да. Ошон үчүн биздин мисалы үчүн кымбат деп айткан кардарга кантип сүйлөш керек, анын болун кантип табыш керек. Эмне себептен мен ошол кымбат деп айткан кардарга каршылыгын жаба албай калдым. Значит, ал менин курсума ишенген жок. Биринчиден, же мен ошол айтып аткан продукциянын баалуулугун жеткире алган жокмун. Мисалы үчүн 20 000 сомдук курс болгон болсо, мен маалымат жеткирип атканда 20 000 сомдук нерсе аласың деген нерсени айта албай калган болушум мүмкүн. Ошон үчүн бизде по-любому эмне сатпайын психология керек. Ошону кантип кооздоп айтып бериш керек. Бирөө эмоциональный келет да, бир кардарчы. Анага сен өзүнчө эле мынча деп цифралар менен сүйлөй берсең, ал түшүнбөйт, ал ачылбайт. Ага сен ошол айтып аткан продукцияңда кийинки результатты айтышың керек. Мисалы үчүн сыпырдуу уборканы алган болсо, үйүңүздү жыйнап, сонун болуп, өзүңүздүн ичиңизде порядокко келип, мээңизде порядокко келип, ушундай сонун жерде жашап калсын деген сен көрсөтүп бериш керек да. Ал уже ошол жерде болуп вау деш керек. Ошондой эмоцияны берсең гана алат. Андай болбой эле жөн эле башка нерсе, кардардын тибини билбей эле экенин сунуштай берсек, ошондо албай калыш мүмкүн. А эгерде аналитик келет, ал болсо далилдерди сурайт, башкаларга салыштырат, башка коучтардын көрөт, канча күнгө созулат бул сабак, кандай результат алам, гарантия барбы деп сурайт да. Анан буларга болсо, ой, сен бизден мондой нерсе аласың. Мисалы үчүн бир лотерея ойнотуп алса же белек приз аласыз деп берсең, ал түшүнбөйт да. Мен кандай суроо берип атам? Мен гарантия сурасам, бул эмнеге приз айтып атат депчи. Ошон үчүн бизге керек психология сөзсүз түрдө. Бар жерде керек. Ажа менде мындай ой болуп кетти да. Азыр ар бир адам негизи ушул сатуудан баштаса, бул өзүнчө бага бир мектеп болуп берет экен да. Бүт тармагынан өзүндөй орусча айтканда прокачивать этип алат экен да. Ооба, мисалы үчүн баардык эле миллионерлер эң биринчи сатуудан баштаган. Сен сүйлөй алсаң эле сата аласың негизичи. Бул сатуу деген нерсе, досум сатуучу болуу деген бул талант деле эмес, табияттан берилбейт, бул үйрөнө турган эле нерсе. Себептеген биз аны үйрөнсөк боло турган нерсе да. Башында сатууну билбейбиз, анан акырын үйрөнөбүз. Мен офлайнда бирок бир да нерсе сатып көрбөгөм, сата албагам. Эң биринчи Дордойдо слоёный самсы дегенди мен жасагам. Бирок мен ал жерде билген эмесмин. Естественно, мен жасап дайындап кыздарга чыгарып берет болчумун. Алар алып чыгып слоёный самсы, тесто, эмне эле сырым, с мясом деп сатып келишчи. Мен болгону 5 сомдон реализовать этип эле өткөрүп берет болчумун. Бирок ошол убакта бир женщина келет болчу, орус аял, эми только камырдын өзүн эле алып келипчи да, слоёный тестонучу. Ал деген менин акылымдын жакшы иштебегениненби, же мен ал бизнес мышление деген менде такыр болбогондуктан, мен аны жөн эле мындай эле, хорошо деп эле жана камырдын өзү деле 5 сом, тиги дайындалган самсы деле 5 сом да. Эгерде мен акылымды жакшылап иштетсем, лучше мен ошо камыр менен кетип калсам болмок эле да. Тигини жайып, фаршын даярдап, еще бышырып, күтүп ошондой кылбай. Азыр эми эмеде күлкүм келет, карасам азыр ошол камыр деле акча, түрлөрү чыгып кетиптир го. Самсы болсо шаар боюнча ар жерде точкалар болупчу. Анын күлөм башка, менден башка адам болгондо ошондой эле бир нерсе кылмак экен деп. Ал жерде деле мен эмне кылдым? Сатуучу болбойм деп акылымда профессия менен кетишим керек деп атам менен кырылышатып, мен эмне жөн эле окудумбу, мен мугалим болуп иштешим керек деп, мен ошо 64 гимназияга мугалим болуп кеткем. Всё это не моё депчи, бирок баары бир онлайнда сатуу мага аябай жагып атат.
азыр биздин көрүүчүлөрүбүздө мындай суроо болушу мүмкүн да. Кимдер ушул сатууга келе алат? Анан канча акча тапса болот деген да суроо болушу мүмкүн да. Эми бул жерде өзүнө ишенген, өсөм, өнүгөм, карьера создавать этем дегендер болсо дагы жакшы. Себеп деген көрүнчү деп келген адам по-любому эчтеке кыла албайт. Максаты болуш керек обязательно бир адамдын. Мен ийгилик жаратам, мен хорошо өзүмдү сынап көрөйүн деп келсе болот, но мен өсөм, өнүгөм деген ичиндеги жажда болуш керек. Көрүнчү деп ар жака башыңды тыга бергенде тоже это неправильно. Көргөнү бар, бирок чувствовать да, это твое, не твое. А бирок сатуу менеджерликке келсең, онлайнда иштеп көрсөң, сени эч ким көрбөйт телефондун артында. Өзүңчө развиваться эте бересиң, бирок ал жерде өсөм, өнүгөм деген жажда болуш керек. Негизинен бизде сатуулар ашып кетсе 10 күн болот да. 10 күндүн ичинде күнүнө бирден кишиге сатканда деле 10 күндө 10 000 сом иштей алса болот. Күнүнө 1000 сомдон иштей алса болот. А так өзү жакшы аракет кылып, сонун маалыматтарды берип, жакшы эле аракет кылса, бар кыздар бизде 60 000ге чейин тапкан. Аны эчтеке таппай калдым дегенде ошол 8-9 000 табышат. Канча өзүнүн ичинде ишеним ошо сиздер менен разбор кылып, канчалык ошондой иштеп анан сатса, результат жакшы болсо, ошончо акча жакшы табат экен да. Азыр биз йогага кайрылсак, Айжаркын же, азыр биздин көрүүчүлөрүбүздө мындай суроо болуп калышы мүмкүн да. Психология, анан бул жакта сатуу дагы, анан йога кантип жашооңузга келип калды? Сиз азыр кичине айтып кеттиңиз, бирок мен мындай суроо берейин деп атам. Ушул йога кантип сизге дагы мындай ушул сатуулукта, психологияда да кантип сизди толуктап атат жашооңузда? Йога деген просто мурда бир кызыгып көргөм. Себеп деген мен эң биринчи йогадагы кыздарга дагы менеджер болуп иштеп бергем. Ал жерде көрүп, баягы интересоваться этип эле койгом, бирок өзүм заниматься эткен жокмун. Өзүмдө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Себеп деген бир адам келет, бир сааттык йоганы мен сыртта отуруп эле жазып, киргизип, ушинтип акчасын эсептей эле отурчумун да. Анан ошолорго кызыгып эле койгом. Кийин почему бы и нет, мен деле көрүп көрбөйүнчү деп туруп барып катышып көрдүм. Анан 3 айлык йога курсту окудум. Ал жерде азыр бир 12 адам окудук. Бүткөндөрдөн 3-өөбүз иштеп кетиптирбиз. Калгандарыны иштегенин укпадым да, көргөн деле жокмун. Анан агай бизге ошо экзамен тапшырып атканда, эгерде ким дальше алып кетсе, ошол считайте, что вы этот экзаменди 5ке тапшырдыңыз деп эсептеңиз депчи. Андан кийин койчу, бул деле меники эмес окшойт деп жаттым, кыймылдаган жокмун. Бирок адамдар өзүлөрү суранганы үчүн потом мен кылып көрө берейинчи, эмнеге кылбашым керек, окудум го, үйрөндүм го деп туруп жасап кеттим. Азыр мага эч бул кандай нерсе кылбайын, мага эти тоскоолдук кылбайт. Просто сатуу менеджерликке келгенде башка 4-5 потенциалым кошо ачылып кетти. Себеп деген адамдар менен сүйлөшкөндө билип алдым. Психологияга еще больше сүйүүм ачылып кетти. Анан билимдерди алып жүрө бергенде башыбызда турган нерсени денеге түшүрүш керек экенин түшүнгөндөн кийин йога кылганда бул алып аткан билимим денеме түшүп, ошого жардам берди. И вот эртең менен йога жасайбыз биз аны 7:30-дан 9-га чейин. 9-да баары таркап кетишет, ар ким өзүнүн ишин кылып кете берет. Просто эртең менен зарядка туруп алабыз дагы, кечке чейин сонун болуп иштеп жүрөбүз. Ошо эч бир тоскоолдугу жок. Денем сүйнөт, дененин деле акысын бериш керек дейт го. Энергияң көтөрүлөт. Заодно ошо йогага келгенде бир экөө суроо берип калса, аларга разбор болуп кетет. Ушундай просто йогадан деле, сатуудан деле, психологиядан деле просто адамдарга мындай жардам берип атканым мага бакыт берди окшойт көбүрөөк. Особенно аялдарга деп мен бүгүн бирөөгө пайдалуу болдум го деген нерсени.
демек ошо психология, саттуу, йога ошо бири бирин толуктап сиз өзүңүздү бактылуу сезесиз анан жакынча мындай суроо да, бизде йога, медитация дегенде кээбиркилерде мындай сразу каршылык болот экен да. Исламда болобу, жаман мындай нерселер жокпу деген ошолорго мындай жооп берип койсоңуз. ооба, негизинен бул йоганы индустар Индиядан жасашты да. А так мен ушундай болду менде сен айткандайчы. Башында бул 2003-жылдан бери коркуп отуруп, динден чыгып кетпейин, анан башка жолго түшүп албайын, анан мына деп коркуп отуруп, мен эчтеке кыла албай калдым. А бирок именно истинага келгенде, акыйкатка келгенде мына шарият деген бар, маруфат, тарикат, анан үстүндө акыйкат да. Акыйкатка келгенде баары бирдей болот. Кудай таалама сен жүрөгүң менен келиш керек. А йогада биз именно мен өзүмдүн Кудайга шүгүр ислам дининде жашаганым үчүн антип башкача мантраларды айтып же именно йогтордун бирдекелерин биз колдонбойбуз. Основной хатхадагы кыймыл аракеттер, асаналарды жасайбыз. Биздин энергиябызды көтөрө турган правильный дыханияны жасайбыз. Анан медитация деген бул сүкөт. Бул жерде мен только кыргызча, мусульманча направление берем. Дем алып, дем чыгарганда деле мына элементарный Аллахтын эң биринчи Рахман деген атын колдонсок болот да. Рах дегенде дем алабыз, ман дегенде дем чыгарабыз. Ушинтип отуруп биз денебизге Кудай Тааламдын сүйүү мээримин толтурабыз. Бүткүл денебизге ошол дем аркылуу толгондон кийин уже практикадан чыккандан кийин сен уже адамдардан сүйүүнү, мээримди көрүп каласың. Билбейм, мен башка динге кирип кетесиң же бул туура эмес деп айта албайм. Кечээ эле жакында атам менен сүйлөшкөм, анан айтпайм атама. Бутарманти деп йога жасаңыз десем, ооба ошону кылат окшойм деп атпайбы. Бул жерде ана ширк, ана мына ширк деп кылбай койсом, бул өзүмө эле күнөө, потому что биз дененин акысын беришибиз керек. Ширк деген эмне өзү? Ширк деген Кудайга бир шерик кошуу да. А биз өз неосознанно эле ширк кылып жашаганыбызды билбейбиз. Себептен мына бир тууганымдын проблемасын чечүүчү болуп алдымбы, мен уже ширк кылып атам. Кудайдын астына түшүп алдым. Себептен мисалы үчүн мындай бир стул эле ошол жерден алып кулаш керек болчу. Анан ушул расстоянияда астыда Кудайдын колу бар да, по-любомучу. Ушул расстояниедеги сабакты алыш керек эле ал. А мен эмне кылдым? Тосупчу. Ал жак апасына деп мен тууганымдын жолун тостум. Анан неосознанно мен тостум, бирок ошол жерде ала турган сабакты Кудай мага берет. Пробуй депчи, сен жашап көр депчи. Себеби мен Кудайдын ордунда туруп алдым. Ушинтип эле биз ширк кылабыз, между прочим. Ширк дегенде, значит, биз всегда ниетибизди оңдоп эле Кудай Таалам менен бириккени баратам ушул медитациядан. Кудай Таалам сенин ыраазычылыгың үчүн ушул денемди бир жакшы формага келтирейин, ашыкча нерселерди менден кетирейин деген жакшы ниетти кылсак туура эле деп ойлойм мен. Себептен мындай движениялар кылганда денебиз талып, кычырап ушундай болот. Эмне үчүн дене бизге ошондой боль берип атат? Значит, мен бирөөнүн жүгүн алып алдым. А йогада биз ошону заниматься этебиз, Кудай Таалам сенин ыраазычылыгың үчүн деп жерге берип таштайбыз. Ал туура эмес энергия бизден оюбуз менен мысленно биз жерге сиңирип жеңилдейбиз. Билбейм, мен йоганы ушундай кабыл алгам. Ал жерде мен ширк, же башка динге кирип кетем деген нерседен мен уже чыгып кеттим. Мен азыр түшүнүп калдым, эмне кылбайын, эң биринчи ниетимди түздөм Кудайга. Жаратканым менин колумдан жет эле. Каяка кетип атканын мен билбейм, естественно. Но истинный путьту, ак жолду сен гана көрсөтөсүң деген ишеним менен Кудайга тапшырып, мен өзүм частьымды жасап өтө бердим. Азыр лила деп дагы айтып кеттиңиз, ошол жөнүндө дагы сурагым келип атат. Бул мен өзүм айтып кетсем, биз ошол лила оюнун дагы ойнодук. Бул трансформационная игра деп коет экен орусча айтканда. Анан мен өзүмө ошол жакта жооп ала алдым да, бирок ошол процессти айтып кетсеңиз, биз чакра жөнүндө да кичине айтып кеттик, бирок
кантип ушинтип ойноп эле өзүңө жооп ала аласың? Негизи айттык го, жашоо өзү оюндай депчи. Ар бирибиз мына, мен өзүмдүн ким экенимди чындап билбейм. Ойлойм, что ата энемдин кызымын, жолдошумдун жанасымын, аялымын, жубайымын, балдарымдын апасымын депчи. А на самом деле мен киммин? Киммин? Мен болгону ошол ролдорумду туура аткарышым керек. Кайсы жерде мен апа болсом, только балдарыма болушум керек, жолдошума эмес, же ата энеме барып алып ата энем болуп алышым керек эмес. Эгерде мен ушундай руководитель отдел продаж болсом, мен только ошол ишканамда гана. Аяктан келип алып мен жолдошума руководитель боло албайм да. Ушул нерселерди эле ролуңду туура аткарганды үйрөн дейт. Же болбосо ошол напсим менен кайсы жерде аракетте жүрөм. Биз неосознанно напсибиздин эле аракетин жасайбыз. Эгерде ушуну туура тарбиялай алсак, ал бизге иштеш керек эле го. По идее, Кудай таалам напсты бизге пайдалансын деп берген. А биз наоборот напсибизге кул болуп кетпайбызбы? Ушул нерсени порядокко келтириш үчүн эле бул игра ошондо создавать этилген. Ошондо сен кирдиңби, если ушу бир клеткага түшсөң, ал жерде, допустим, алчность деген болсо, мен кайсы жерде өзүмө канааттанбай жатам. Кудай таала мага ушундай үй берсе, бала берсе, жолдош берсе, ушундай достор берсе, ушундай сонун компанияда иштеп атсам, мен кайсы жерде өзүмө недовольный болтам деп мен каталарды өзүмдүн ичимден таап чыгам. Эмне үчүн биз ответ табабыз деп суроо бербедиңби? Себеп деген ар бир адамдын ответи өзүнүн ичинде. Баарыбыздын жообубуз өзүнүн ичинде. А бул просто подсказка кылат. Кайсы жерде мен жана эмне дейт, споткнуться деп, кайсы жерде мен туура эмес шаг таштап алдым. Ошол жерде мага ачык көрсөтүп берет. Анан мен ушуну оңдошум керек турбайбы деген өзүбүзгө осознание келет. Ошону моментте оңдоп кетсек, бизди жогоруга напсибизди туура жагына көтөрөт. Пейилибиз оңдолуп баштайт да, всего лишь. А эгерде жок, мен андай эмесмин, мен допустим, зависть дегенге түшүп калсам, мен андай завистливый эмесмин. Да, у меня бывает белый зависть деп алышат да. Жок, зависттин агы болбойт, карасы болбойт, зависть да есть зависть. Просто эле эч жака качпай эле мойнума алам. Ооба, ошондой мындай эле тобо келтирем. Анан чечими чыгат. Ичимден ответтер чыгат. И мен освобождаться этем да. Мына жерим өзүм напряженный болуп турган нерселерим кой бергенде жеңилдик келет. Негизинен ответ менин ичимде, ошол ответтин ключу мындай көрсөтүп берет да болгону. Сонун жаркынчы. Мен азыр өзүм да ойлонуп калдым. Эстеп кеттим биз ойногонубузду. Чындыгында ошондой болот экен. Каждый раз суроо өзүмө берип атып, өзүмөн эле жооп чыгып атты да. Азыр мен баарын мындай жыйынтыктасак, Ажаркынчы, сиз ушул жолдо, изилденүү жолдо өзүңүздүн миссияңызды таап алдым деп айта аласызбы? Таптыңызбы миссияңызды? Бул миссия деген эмне? Оказывается, миссия деген просто жаша деген эле нерсе экен. Просто жить. Кудай таалам баарыбызга ушундай миссия берген. Биз ушул жашоону түшүнүп, бүгүнкү күндүн чыкканына, бактарактарды көрө алганга, мына көзүмдө мүмкүнчүлүгүм бар экенине, сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм бар экенине, ушул сүйүүмдү башкаларга бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүгүм бар экенине түшүнүп, просто жашаганын өзү миссия экен негизинен. А так, ушул жолдо туруп бир ушундай суроо болгон. Кармический менеджмент дегенди окугам. Себеп деген аларды дагы билип келбесем болмок эмес болчу да. Именно ошол буддизмдеги илимдерди изучать этип туруп, мен исламга болгон сүйүүм огош бетер ачылган. Себеп деген англисчелеп ислам дегенди мага расшифровка кылып бергенде мен аябай таң калгам да. Ислам дегенде биринчи буква ай деген таңга. Англисчеде ай деген бул мен деген. Экинчи буква L деген бул love деген, любить деген. Мен жакшы көрүшүм керек, сүйүшүм керек. Элден кийин А тамга турат, эй деген.
бул all деген бардык деген. Анан ой, S дегенди калтырып кеттим. S дегенде should деп турат. Should деген бул болсо мне следует деген да. Мне Мне следует любить. All деген весь. Мен дегенде адамдарды. Мне следует любить всех людей мира деген расшифровка да. Анан деген менде аябай таң калып болгон. Азыр деле денем мурашки болуп кетти. Оказывается, как это депчи, кайра разрушение болгон ошондо. Эгерде мен кайын эжемди сүйө албай атсам, тигини каалай албай атсам, муну каалай албай атсам, мен кантем депчи. Ошондо мен исламда жашабай эле жүргөн турбаймынбы деген нерсени ошол жактан алгам. Оказывается, надо любить депчи. Ошол биздин миссиябыз бул дүйнөдө адамдарды сүйүп, благодарный болуп, анан жөн эле жашоо. Сонун жаркынчы. Мен да көп суроолорум калып кетти. Бизге азыр убакыт деп айтып атат. Биринчиден сизге чоң ыраазычылыгымды айткым келип атат. Себеби ар бир ушул деги эле ушундай сүйлөшүп отурганда деле сиз ушинтип чечмелеп бергениңиз мага аябай абдан баалуу да. Чоң рахмат Жаркынчы, жумуштарыңызга ийгилик. Анан мен ойлойм сизге келген адамдар булар жөн эле ушул бир адис элемтип үйрөнүп кетпей, мындай дагы духовно өзүнүн потенциалын ачып, ошого мындай чоң жардам бересиз деп ойлойм. Сизге чоң рахмат Жаркынчы. Силерге да чоң рахмат. Мени баалап ушул жерге чакырганыңар үчүн аябай кубанычтамын. Баарыбызга пайдалуу болсун. Кудай таалам өзү жол көрсөтүп, ар дайым баарыбызга жар болсун. Достор, биздин каналыбызга катталып, сөз комментарийиңиздерди калтырыңыз. Өзүңүздөрдө суроолоруңуздар болсо, биздин коногубузга калтырып кетиңиз. Эмки чыгарылышта биз дагы чакырып, ошол суроолордон беребиз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат.